Шайлоо күнү жалпыга маалымдоо каражаттары дайыма кымгуут болот. Жапаров участкаларда добуш берип жатат, мыйзам бузуулар тууралуу жүздөгөн жаңылыктар, президент кайда, кантип добуш бергени тууралуу ондогон билдирүүлөр, экзит полдордун жыйынтыктары жана эл аралык байкоочулардын баардыгы таза жана ачык айкын болду деген билдирүүлөрү. Нарушений, которые вы поставили по сомнению результатов голосования на выборах и референдуме, мы не обнаружили. Бирок участкалар жабылды, жыйынтык чыкты. Андан соң шайлоону эстеген деле жан жок. Апрелде деле ошондой болду. Бирок бир ай өткөн соң күтүүсүз жерден Борбордук шайлоо комиссиясы 3 шаарда добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Токмокто, Ошто жана Бишкекте. Биз дагы башка кыргызстандыктардай эле абдан таң калдык. Кантип? Эмне үчүн? Бул жолу башка шайлоолордо болбогон эмне өзгөрүүлөр болуп кетти? Биз Борбордук шайлоо комиссиясынан жазында өткөн шайлоо өнөктүгүнүн бардык документтерин алып, ар бирин дыкат анализдеп чыктык. Протоколдор, даттануулар, комиссиянын чечимдери, жүздөгөн барактар. Билесизби, алардан кызыктуу нерселерди таптык. Токмок менен Оштогу шайлоочулардын 3төн 1 мыйзамсыз добуш берген. Ушул жана башка одоно мыйзам бузуулардан улам бул шаарлардагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, ошол эле мыйзамсыз шайлоочулар референдумда дагы добуш беришкен. Бирок референдумдун жыйынтыгы жокко чыгарылган жок, ал күчүндө калды. Эмне болгон мыйзамсыз шайлоочулар деп сурашыңыз мүмкүн. Жөнөкөй эле. Шайлоо алдында айрым партиялар шаар депутаттарына добуш алуу үчүн чет жакадагы айылдардын жүздөгөн тургунун шаарга каттоого тургузушкан. Шаардын жаңы жашоочулары талапкерлердин, алардын тууган туушкандарынын жана үгүтчүлөрдүн үйүнө отуруп ташкан. Батирлердин бирине 90 адам катталганы белгилүү болгон. Алардын бир гана шайлоодо добуш берүү укугу болгон эмес. Мыйзамга ылайык аскер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана алыскы, жетүүгө кыйын аймактарда жашаган адамдар гана катталган жери эмес, жашаган жери боюнча добуш бере алат. Ал эми калган кыргызстандыктар катталган жеринен гана добуш берүүгө укуктуу. Каттоого туруу мыйзамга каршыбы? Демек, референдумдагы добуш дагы ошондой. Шайлоо күнү өлкөдө миңдеген көз карандысыз байкоочулар иштеди. Добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу, шайлоочуларга басым, техникалык мүчүлүштүктөр, булар болсо шайлоо участкасындагы эң көп катталган мыйзам бузуулар. Айрым жерлерде таң калыштуу да иштер болду. Шайлоого келгендердин саны добуш бергендерге салыштырмалуу аз болуп чыкты. Канти ушундай болсун? Ушундай калыс ой жүгүрткөн Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бирок биз жылдан жылга кайталанып келаткан олуттуу мыйзам бузууларды байкайбыз. Бул кыжырыбызды келтирет, бирок биз ага көнүп калгандайбыз. Добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу, шайлоонун тазалыгын жана адилеттүүлүгүн жокко чыгарган эки нерсе ушул. Билесизби, Борбордук шайлоо комиссиясы андай мыйзам бузууларды кол учунан иликтейт экен. Биринчи мисал, Токмоктун жашоочулары Большой кайманаты бар Кырым-Төбөл тарабынан кысым болгонун айтып арызданышкан. Иш кандай иликтенгенин билесизби? Аны суракка чакырып, кысым көрсөттүң беле деп сурашкан. Ал болсо эч нерсе кылбаганын айткан. Чечимде болсо так эле ошондой жазылган. Большой кайманаты бар Кырым-Төбөл кысым көрсөткөн эмес. Ал эми Кырым-Төбөл деген макамдын өзү эч кимди деле ойлондурбай калган көрүнөт. Же болбосо дагы бир кызыктуу жагдай. Бишкектеги үйлөрдүн биринин квартал башчысы энеси менен бирге участканын жанында токтоп турган унаанын ичинде мыйзамсыз үгүт жүргүзүп жатат деп арызданышкан. Ишти кандай иликтеген деп ойлойсуз? Макул эми, баары бир элестете албайсыз. Ага жөн гана телефон чалышкан, ал эми квартал башчысы үйдө оорукчан апасын карап отурганын айткан. Дал ошол бир аз мурда эле унаада отурган деген апасын. Айдоочу дагы кармалган, ал эмне дегенин билесизби? Бир тууган байкесине келгенин жана үгүт ишине эч кандай тиешеси жок экенин айткан. Буга окшогон иштер өтө эле көп. Бардыгы бири-биринин сөзүнө бөр күндө ишенет. Мына ушундай укмуштуу өлкө. Борбордук шайлоо комиссиясынын аткарган ишине көз салып туруңуз. Бул абдан кызыктуу жана күлкүлүү болушу мүмкүн. Саламатта туруңуз.